Бул жерде биз бир нерсени байкадык. Могул үшү курган дарактар араларындагы булардын бүчүрлөрү ар бир бүчүр точкасында муунда 2-3 бүчүрүп алып аягандай көп экен. Жана кээ бирлери күйүлүп калып атат. Мондай кол менен кармаганда бүчүрлөр күйүлүп калып атат да. Ал эми апапакай болуп анча үшү курбагандай гүлдөр жакшы болуп тургандары жалпысынан бүчүрлөр бирден, бүчүрлөр бекем сынбай эле мондай күйүлүп түшпөй атат. Жаңы эле мен биякта бирөөнү карадым, күйүлүп атат кадимкидечи. Бул дагы үшү курган дарак. Бүчүрлөр аябагандай быжырап, бир точкада 2-3 да. Эми негизи өрүктө ошондой болот. Катуу денектеде, бирок бул нерседен биз эки башка сортпу деп ойлоп атабыз. Себеби ботаникалык жактан сортторду бири-биринен айырмалоодо органдар аябагандай чоң роль ойнойт да. Жалбырагы күйүлүп мына карасаңыздар. Колу менен тийсем эле мына күйүлүп түшүп атат бүчүрлөрү. Булар бүчүр да сууктан зыян көргөн да. Мындай айтканда бул жакшы нерсе эмес. Балким бул башка сорт. Ошол үчүн булар көбүрөөк сууктан зыян көрдү, суукка чыдамдуу болот да мен. Ал эми ушунун эле жанындагы мына апапакай гүл. Бул ачып дагы көрдүм мен азыр. Өзүм телефонуман өзүм тарта албай жатам. Анан бирок мону ачканда ичинде ургач органдары жапжашыл эле болуп турат кадимкидей элечи. Бул тирүү экенин түшүндүрөт да. Тирүү экенин түшүндүрөт. Мына жерде калып кеттир. Карасаңыздар, мына ургач орган тирүү, живой, жашыл бойдон турат. Ушул жерде куурап калса, саргайып, карайып, анда бул өлгөн болот да. Ол аз тирүүнү түшүндүрөт могулчу. Ассаламу алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр, өрүк сүйүүчүлөр. Бүгүн Жалал Абад областынын Шамалсай шаарчасынын жанындагы бир полукарлык өрүк багындабыз. Бул жер биздин тааныш агаларыбыздын багы. Эрте бушучу өрүк сорт экен, сортун так айта албады досум. Балким Прицея, балким Микадо, балким Магадор, испанский же французский сорттор. Кече 11-13 мартта 2026 жылы катуу суук болду, -6 градуска чейин түштү. Бирок булардын гүлдөрүн азыр карап көрө турган болсок, ол ичинде ургач органдары бүтүн эле жапжашыл бойдон турат да. Мындайча айтканда, суук зыян бербегендей эле турат. Болгонун ол стигма деп коет. Ургач органынын учтары карайып калган. Чаңдашып калган болсо, анын кереги жок. Чаңдаша электерге уже жардам бере албайт. Могул жерде жакшы бир вид. Мына караңыздар. Мына дарак уже үшү курган. Мына гүлдөрдүн баардыгы үшү курган, куурап калган. Жакындатып көрөйүн. Мына үшү куруптур. Буларда неме деле болбойт да. Өзү бул дарак слабый дагы окшойт. Мына жанында эле турган даракты караңыздар. Экөө бирдей эле апапакай болуп гүлдөп атат. Сонун бак где-то 50 сотуктай, 1 гектардай ушундай жер. Ош Бишкек жолу. Биз мисте изилдеп, жаңы изилдеп жүрөбүз азыр. Көзүбүз түшүп калды, ушул досумун акелерин болуп калат экен. Ошо кирдик. Өрүк билесиздер, балары менен чаңдашат. Баларлар учуп жүрөт, бирок мүмкүн болсо мындан мем алыш үчүн балары коюш керек обязательно. 1 гектарга, кичинекей бактарга 2 ящик жетет. Мисалы бул жерге башына бирөөнү, бул жак башына бирөөнү коюп койсо болмок да. Же болсо ортого эле 1 ящик койсо анда 50 000, 70 000 дарак болот. Муну караңыздар. Мына ачелек гүлдөрү сакталат. Булардын бүчүрлөрү эми ачып аткандыгы үчүн үшүккө чыдамдуу, эми мындай более чыдамдуу кеч гүлдөптүр бул. Мына ачып алгандары уже болду. Булар мөмө бере албайт да. Үшү көрдү буларды. Дарактарды карасак, кээ бири жакшынакай эле, кээ бири үшү курган. Локальный. Мына да жакшынакай экен, бул жерде
бир дарак үшү курган. Же булардын эмне үчүн кээ бир болгон билбейм. Сорту бөлөкпү деп да ойлоп кетесиң, бирок бул өзү менен өзү чаңдашуучу болчу основной. Бул сорт ошондо Притсиябы? Притсия сорту. Былтыр отургузгансыз? Былтыр отургузсуңуз. Аралары 4 метрге 3 метрби? Полукарлик Притсия сорт экен. Ошо кээ бирлер үшү куруптур да, мына карасаңыз, мына дарагыңыз. Кээ бирлери үшү куруптур, кээ бирлери үшү курган эмес. Башка сортту же кандай түшүнбөдүм. Анан могу аппак болуп тургандар чока урбады деп турам мага. Ооба, буларды урбаптыр. Булар бир жакшынакай эле. Мына Алланын айтканы. Ооба. Баягы бирөө менен тартыштым. Мен айттым, муну урбады десем 2-3 күнөн дейт. 2-3 күнөн эмес, сразу эле билиш керек. Ооба. Могул эмеден Оны арасына кеткен, оны кеткен. Ооба. Ооба. Кеткен билип турасыздар. Ооба. Араларында үшү кургандары эме болуп турат. Карайып турат гүлдөр бардыгычы. Алардын иммунитети начарбы же эмеден? Же ошо көчөтүнөн болушу мүмкүн. Көчөтү начар болуп, Башка сорттор. же башка сорт болуп калышы мүмкүн. Ошо эки вариант турат азырчы. Себеби бойлору бирдей, өсүү жери бирдей, бүт бардыгы окшош. Же гени бөлөк, сорту бөлөк. Же Ет хамыры бөлөк. сонун